Анан негизги маселелер силерде эми бул чек ара менен эле анан кайд экен да. Кайды боюнча мен иликтеп баштадым. Анан мына Улукбек илимдин бир топ материалдарын көрдүм. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичтин дагы түз суроо берген экен, анын түз берген жоопторун уктум. Бирок мен маалымат алдым. Бул жөнүндө бир топ маалымат бар. Бул Улукбекти айтып атпайбы. Анан мага бир нерсеси кызык болуп атат. 2010 жылдын 7 апрелинде алып алыптыр да, лицензия узатылганда мөөнөтү. 2010 жылдын 7 апрелинде тополоң болуп аткан. Анан жана Капар Курманалиев деген ошондо геологиянын башчысы. Мен ишенбейм, ошол акыркы күнү үйүнөн чыгып барат ушуга кол коюп берди. Ал 6 апрелде эле аэропорт аркылуу учуп кетсе керек эле да. Bunun ошо лицензиясын текшеришибиз керек экен. Анан мен карап көрдүм. Бул жерде эмнелер өндүрүлөт экенсе, мисалы 2009 жылдан баштап иштеп атат да. 2012 жылы концентрат золото 2572 тонна чыгарттырдылар. Анда көргөн полученный товарный продукты 116 тонна, 116 килограмм алтын алыптыр, 491 килограмм күмүш, 116 килограмм мет алыптыр. Бул 2012 жылы. 2016 жылы булардын көлөмү көбөйүптүр чыгарган. Алган алтындар 233, күмүш 190, 1438. Жалпысынан 2018 жыл былтыр эле булар 199 килограмм алтын алыптыр, 1213 килограмм күмүш алыптыр, 344 килограмм жес алыптыр да. Анан булардын төлөгөн айтып атпайсыңар силер, эчтеке төлөгөн жок деп. Анан булар мага жазып беришти. Бүгүнкү күнгө чейин булар оплачено налогов всего 181 миллион 436 миң 622 дейт. Салык төлөп тур булар. Республиканский бюджет. Мамлекетке төлөгөн салыктын эсеби ушунча экен да. Республикасы. Система ошондой. Плановый показатель налогов на 5 лет дейт. Булар 80 миллион сом планда бар экен. Инвестировано 78 миллион доллар США дейт. Плановый показатель 50 миллион долларлык иш аткардык деп 178 миллион долларлык инвестиция киргизди. Бул канча инвестиция киргизди, канча тонна алтын алып кетти, канча тонна күмүш алып кетти, канча тонна жес алып кетти, алардан жер салыгына же болбосо жергиликтүү салыкка канча төлөдү, мен толук маалымат алган жок. Мага жалпы жолнамада жазып бериптир. Тишим өтпөй турган. Бул эми өкмөт деген аны туткучу айткандай көп бет да. Бирде тил алат, бирде тиш салат. Анан арттан кубанып жүрө албасаң оңой менен бербейт да. Значит, оңой менен бербегенге караганда бир балеси бар да, бир мандеби бар, же бир коррупциялык тандем бар болуш керек. Мен ойлоп атам да, анан ушунча алтын, ушунча күмүш алып марып аткан неме, анан ушул кичинекей бир чоң калайдын маселелерин моундай жерге отургузбай эле бир кенен куруп салып койсо болбойт беле. Маданат үйүн болбок болчу да. Анан силер айтып атпайсыңарбы, 2 ай өкмөт деле берет жана сос пакетте. Сос пакет деген бул чын айтканда жана конуштук да. Туурабы? Чотур деп коет да, ошондой болот да. Илгери майлы сууда уранды иштеткенде СССР ошол жерге анда деле сос пакет бар болчу. Сос пакеттин ордуна алар фабрика салып берчү. Лампа заводу салып берген. Миркушта ураныңарды иштетип ушул жердегилер иштегиле ошолорду үй бүлөсү иштесин деп оргтехникадан карандаш чатырга завод салып берген да. Канча сагат ошондой кылып берген болчу. Булар азыр эми наличка түрүндө акча берип коет, айлап турат. Мына жолуңарды салып алгыла, асфальтыңарды оңдоп алгыла, мектебиңерге, спорт зал салып берип коет деп бир аз арзыбаган акча менен алдырып келатат да. Миллиарддаган акчаларга түтүрүп кетет. Мен билем мындай нерселерди. Анан бирок силерде бул эми фонд болуш керек болчу да. 2 айга, 1 айга бербей койсо силерде таанасыңар да. Эмне биз токолдун балдары болуп деген болчу. Бул теңсиздик. Анан ошо ортого эле салып, анан ошол райондун көйгөйүн баардыгын ошол фонд аркылуу бөлүштүрсөңөр, ар бир айын өкмөт халктын санына жараша бөлүп турсаңар, бул жакшы болмок. Бул кайды боюнча, бунун лицензиясынын тактыгы, актыгы боюнча, анан булардын тапкан кирешеси боюнча эмне үчүн булардын жанагы 1 тоннадан 5-45 грамм гана алтын алынат дептир да. Ушул жерде менде бир маселе бар да. Бизде деле
таласта вертекс деген бар. Ошолор кайсы бир жылдары алтын ушу 1 тонна кумдан, жана алтын аралашмасы кумдан 30 граммга чейин болчу экен да. Кийин булар азайтып отуруп, мына биягы болбой калды, азайып кетти деп отуруп, анан чоңдордун аппетити көбөйүп кетип ошоко кирип кетет да. Коррупциянын котору бул чоңдордун чотуру да. Мандеттин баары ошол жакта. Жабык аткан ошо. Бул боюнча биз эми убада бербедикпи? Парламентте жумушчу топ түзөбүзбү, же парламенттик комиссия түзөбүзбү, же межведомственный өкмөт менен бирге комиссия түзөбүзбү? Айтор бир комиссия түзүп аракет кылып көрөбүз.